мыйзамды билбегендик жоопкерчиликтен куткарбайт. Ошондуктан укугуңуздар бузулуп жаткан болсо же болбосо суроолор пайда болсо, укуктук суроолор пайда болсо, экрандагы WhatsApp номери аркылуу өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды калтырыңыздар. Суроолорду так, туура жазып жөнөтүңүздөр. Ар бир суроо ээсине эфир аркылуу, эфирден сырткары жооп бергенге аракет жасайбыз. Бизге жарандардан суроолор келип түшкөн, кезек суроолорго беребиз, суроо ээлерине жооп берели. Биздин шаардагы квартирабыз атамдын атында. Атам болсо көп жылдан бери Орусияда. Квартираны күрөөгө коюп кредит алганбыз. Келишимде атамдын колу коюлган. Банк ошол батирди талашып сотко арыз бериптир. Соттук чакырууда атамдын атын жазып сотко келүү милдеттүү дептир. Атам болсо Орусияда. Атамдын ордуна мен катышсам болобу? Ушул суроого жооп берип коюңуздарчы. Албетте катышсаңыз болот. Атаңыздын ордуна сиз атаңыздын өкүлү катары катышсаңыз болот. Бул кандай жүзөгө ашырыш керек? Сиздин атаңыз Россия Федерациясында бүгүнкү күндө иштеп жаткан болсо, ал жерде нотариуска кирип, сиздин атыңызга атайын нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн ишеним кат бериш керек. Ал ишеним кат атаңыздын атынан кол койгонго, анын атынан ошол банк, демек сизге доо коюп жаткан болсо, ошол доого карата каршы пикир жазганга, атаңыздын атынан дегеле бардык аракеттерди, ошо сотко тиешелүү бардык аракеттерди жасаганга, анын атынан далилдерди келтирүүгө, иш кагаздарды тиркөө үчүн сотко берүүгө, бардык иш кагаздарды мындай сизге укук берилет ошол ишеним кат менен. Ал ишеним каттын негизинде сиз атаңыздын мындай укуктарын коргосоңуз болот. Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодекси 63-берене өкүлдүн ыйгарым укуктары. Сотто ишти алып барууга ыйгарым укуктар өкүлгө, ал өкүлү болуп жаткан жактын атынан бардык процесстик иш аракеттерди аткарууга укук берет. Мыйзамдуу өкүлдөрдөн башка өкүлдүн доо арызына же доо арызына каршы пикирге кол коюу, аларды берүү, доону камсыз кылуу жөнүндө арызга кол коюу, ишти бейтарап сотко өткөрүп берүү, иштин факты жүзүндөгү жагдайлары боюнча макулдашуу түзүү, жаңыдан ачылган жагдайлар жана жаңы жагдайлар боюнча сот актыларын кайра кароо жөнүндө арызга кол коюу, ишти аксакалдар сотуна өткөрүп берүү, доо талаптарынан толук же бөлүгүндө баш тартуу, доону толук же бөлүгүндө таануу, доо талаптарын көбөйтүү же азайтуу, доонун предметин жана негиздерин өзгөртүү, жарашуу макулдашуусун түзүү, ыйгарым укуктарын башка жакка өткөрүп берүү, сот актысын даттануу, даттануудан баш тартуу, аткаруу барагын берүү укуктары өкүлдүк дайындаган жак берген ишеним катта атайын эскертилүүгө тийиш.